УТРК Оштун эфирдик жүрүшүн Ош жаңылыктары маалыматтык программасы улантат. Аны мен Айымкан Исралы кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача. Президент Сузакта ипотекалык турак жай комплексинин ачылышына катышты. Улуттук банктын жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылуу аземге өлкө башчы Садыр Жапаров катышты. Ошто 500 тонна мөмө жемиш сактай алган логистикалык борбор иштеп жатат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган Асман Резиденс 4 турак жай комплексинин ачылыш салтанатына катышты. Асман Резиденс 4 Сузак районунун Ленин айылында жайгашкан комплекс 9 кабаттуу 12 турак жай блогунан турат. Аларда 945 батир бар. Жер астында 172 жана жер үстүндө 514 орундуу унаа токтотуучу жай, ошондой эле балдар аянтчасы жана воркаут зона каралган. Президент өз сөзүндө жарандарды жергиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясат жигердүү жана ыраттуу ишке ашырылып жатканын белгиледи. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында үйгө муктаж болгон, кезекке турган жана үлүштүк курулуш механизми менен 50% берген 3621 жаранга батир берилгенин баса белгиледи. Азыркы учурда 13 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болуп, дагы 63 миңден ашык жаран мамлекеттик программалардын алкагында үй алуу үчүн өз кезегин күтүп жатышат, деди мамлекет башчысы. Андан соң өлкө башчысы турак жай комплексинин инфраструктурасы менен таанышып, батирлерди көрүп чыгып, жашоочулар менен баарлашып, аларды жаңы конушу менен куттуктады. Сузак районунун Багыш айыл аймагындагы Асман Резиденс 4 жаңы турак жай комплексин пайдаланууга берүү үчүн чогулуп отурабыз. Бул күн үй алуу бактысына ээ болгон жарандарыбыз үчүн өзгөчө күн десек болот. Буюрса, бул үйлөрдүн жарыгы жанып, балдардын күлкүсү жаңырып, жаңы турмуш башталганы турат. Тапшырылып жаткан батирлер үмүттүн, ишенимдин, ынтымактын жышааны, мамлекет менен элдин биримдигинин белгиси болгондуктан, сиздердин бүгүнкү сүйүнүчүңүздөргө кең орток болуп жатканыма мен дагы кубанычтамын. Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз. Бүгүнкү күндө жарандарды жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттин саясаты жигердүү ишке ашырылууда. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому өлкөнүн мамлекеттик турак жай саясатынын борбордук институтуна жана жеңилдетилген ипотекалык батирлерди тапшыруу механизмдеринин өнүктүрүүнүн негизине айланды. Акыркы маалыматтар боюнча 2025 жылдын 9 айында үйгө муктаж болуп кезекте турган жана үлүштүк курулуш механизми менен 50% төлөгөн 3621 жаранга батир берилди. Ар бир тапшырылган үй бул берилген убадалардын аткарылышы, элибиздин ишениминин акталышы болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа атайын бөлүгүнүн окуу машыгуу борборунун ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстанда терроризмге каршы күрөшүү боюнча атайын кызмат 1992 жылдын 27 октябрында түптөлгөнүн эске салды. Ошол мезгилден баштап улуттук коопсуздук органдарынын Альфа тобу өзүнүн өзгөчө ишмердигин үзгүлтүксүз аткарып келген. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчысы атайын багыттагы бөлүктүн согуштук даярдыгын жогорулатуу үчүн түзүлгөн шарттар менен таанышып, окуу машыгуу борборунун имаратын көрүп чыкты. Президент Альфа жоокерлердин шарттуу террористтерди жок кылуу жана барымтадагыларды бошотуу көнүгүүлөрү боюнча тактикалык машыгууларын да көрдү. Уруксат берип коесузбу? Башка башчы. Уруксат деп. Уруксат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы символикалык лентаны кесип, андан соң жаңы административдик имараттын инфраструктурасы менен таанышты. Ал кызматкерлердин иш бөлмөлөрүн, жыйындар залын, музейди жана башка кызматтык бөлмөлөрдү көрүп чыкты. Курулушу бүтпөй калган объект 30 жылга жакын
убакыттан бери турган. Улуттук банктын жаңы имаратын куруу иштери Садыр Жапаров 2023 жылы аталган объектиге баргандан кийин кайра жанданган. Президент өз сөзүндө ардагерлерге жана иш-чаранын конокторуна кайрылып, бүгүн өлкөнүн финансылык тарыхында жаңы барак ачылып жатканын баса белгиледи. Ал Улуттук банкы мамлекетибиздин эгемендигинин ажырагыс белгиси экенин кошумчалады. Бүгүн биз өлкөбүздүн финансылык тарыхында жаңы барак ачып жатабыз десек болот. Бул күн эгемендигибиздин, туруктуулугубуздун жана элибиздин ишениминин символу болгон маанилүү күн. Биз бул жерге улуттук валютабызды колдоп, республиканын банк жана төлөө системаларынын ишин камсыз кыла турган улуттук банкыбыздын жаңы имараты үчүн чогулдук, ачуу үчүн. Улуттук банктын жаңы имаратынын ачылышы мамлекетибиздин туруктуу өнүгүү жолундагы ишенимдүү кадамды, жаңыланууну тастыктаган чоң окуя. Ушундан улам баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жаңы имаратынын ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мамлекетибиздин эгемендигинин ажырагыс белгиси. Ал өлкөбүздүн көз карандысыздыгы менен кошо жаралган мекеме. 1991 жылы мамлекетибиз эгемендикке жеткенден кийин эң алгачкы маанилүү кадам өзүбүздүн акча кредиттик системабызды түзүү болгон. Ошол жоопкерчиликтүү мезгилде Улуттук банк мамлекеттин экономикалык пайдубалын бекем түптөй алды десек жаңылышпайбыз. Ал эми 1993 жылдын 10 май күнү тарыхта өзгөчө орун алган күн болуп калды. Ал күнү улуттук валютабыз сом жүгүртүүгө чыккан. Бул окуя экономикалык эгемендигибиздин башаты болду. Ошол күндөн тарта сом Кыргыз мамлекетинин сыймыгы болуп келатат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2025 жылдын 24 сентябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул мыйзамдын максаты калктын демографиялык өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу шарттарында жана алыскы барууга кыйын зоналарында жашаган көп балалуу энелерди колдоо жана балдарды өнүктүрүү болуп саналат. Мыйзамда Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу шарттарында жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда туруктуу жашаган 2026 жылдын 1 январынан кийин 4 жана андан көп бала төрөгөн көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмү каралган. Бир жолку бала береке төлөмүнүн өлчөмү дайындоо жана төлөө тартибин министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Мыйзам 2026 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 октябрда өткөн жыйында 30 ноябрда өтүргөн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун алдында үгүт эрежелерин бузган бир катар жарандарга айыппул салуу чечимин кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, Facebook социалдык тармагындагы посттордо талапкерлердин кадыр баркына шек келтирген жана мыйзамга каршы үгүт мүнөзүндөгү материалдар жарыяланган. Анын негизинде жалган маалымат таратканы жана үгүт эрежелерин бузганы үчүн жалпы 19.500 сом, ал эми калган 5 жаранга 7.500 сомдон айыппул салынды. БШК бардык талапкерлерге жана социалдык тармак колдонуучуларына үгүт иштеринде мыйзам талаптарын так сактоону эскертти. Ош шаарынын мэриясы жеке ишкерлерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын 26 беренесинде көрсөтүлгөн талаптарды сактоо зарылдыгын эскертти. Муниципалдык менчик башкармалыгы буга чейин мыйзамды бузган жарнама ээлерине бир нече жолу эскертүү бергенин билдирди. Мэрия ушул жылдын 1 декабрына чейин бардык жарнама маалыматтарын мыйзам талабына ылайык кыргыз тилинде иретке келтирүүнү талап кылууда. Ош шаарына Кытай Эл Республикасынын Синьцзян Уйгур автономдук районуна караштуу Кашкар шаарынан делегация келди. Эки тараптуу жолугушуу Ош шаарынын мэриясында болуп, Кашкар шаарынын мэри Вели Асим жетектеген делегацияны мэрдин биринчи орун басары Адилет Шаршеналы уулу баштаган тиешелүү өкүлдөр кабыл алды. Жолугушууда тараптар жакындан таанышып, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашты. Ошондой эле боордоштук тууралуу келишимге кол коюлду. Мындан тышкары эки шаардын жеке ишкерлери жолугушуп, өз ара кызматташуу боюнча макулдашышат.
Ош шаарында күнүнө 500 тонна мөмө жемиш сактай алган логистикалык борбор иштеп жатат. Өзгөчө тоңдуруу, акустикалык тоңдуруу технологиясы менен жабдылган борбор дыйкандарга түшүмүн туура сактоого жана баасын жоготпостон сатууга жардам берүүдө. Борбордун курулушуна болжол менен 70 миллион сом сарпталган. Ал өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата ачылган. Мөмө жемиштерди даяр тамак аш азыктарын узак убакыт пайдалуу азыктарын жоготпостон өңүн өзүн сактап кала турган логистикалык борбор Ош шаарында жумушка кирген. Мында жалпысына суткасына ультра үндөр менен 10 тоннага чейин, ал эми сыйымдуулугу суткасына 500 тоннага чейин бата турган логистикалык борбордун курулушу жалпысынан 70 миллион сомдой акча сарпталган. Бул долбоор өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактап, дыйкандардын өзү өндүргөн продукцияларын туура убакытта сатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Дегенибиз бул акустикалык логистика мөмө жемиштердин иштен сырткары карай тоңдуруп, анын калыбын сактайт, сыртынан муз, чоң муздардын пайда болуп калышын сактап, өз убагында туура сатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Акустикалык тоңдуруу технологиясын колдонуу агрардык тармак үчүн чоң жаңылык. Ал мөмө жемиштердин табигый даамын жана сапатын сактап, атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырат. Ошондой эле ЭАЭП жакынкы чыгыш жана Европа өлкөлөрүнө экспортту кеңейтүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана агрокластерди өнүктүрүүгө өлгү болот деп күтүлүүдө. Ультра толкундуктар вибрациясы менен тоңдуруп, мөмө жемишти ичинен кристаллообразы кылып тоңдуруп, сыртына тоңдурат да. Бул деген мөмө жемиштин формасын, даамын, түсүн жоготпойт. Анан бул экспорттуу потенциалы чоң. Биз Кыргызстан башка өлкөлөрдөн, ошол эле коңшу өлкөлөрдөн объем, көлөм менен конкурент албай алсак дагы, биз жакшы нукура эки азык менен дүйнөдө бизге мүмкүнчүлүк бар да. Логистикалык борбор заманбап талаптарга ылайык жабдылган. Ал жерде продукцияны сорттоо, калибрлөө, шок жана акустикалык тоңдуруу линиялары иштейт. Мындан тышкары -40 Цельсийге чейин сактоочу камералар орнотулган. Ишкананын кубаттуулугу суткасына 10 тонна тоңдуруу жана 500 тоннага чейин сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Акустикалык логистикалык борбор жалпы аянты 2000 чарчы метр, 3 бөлүмдөн турат. Кыргызстанда биринчилерден болуп компания ушул долбоорду ишке ашырып жатат. Логистикалык борборлордун жоктугунан көп фермерлер өзүнүн чыгымын жылына бир орто менен 30-40% жоготушат да. Себеби дегенде мында логистик борборлор жоктугунан. Кийинки жылдан тартап борбор дыйкандар менен түздөн-түз иш алып барып, эги учурунан баштап окутууларды уюштурууну, түшүмдү туура кароо жана сактоо боюнча семинарларды өткөрүүнү пландоодо. Анализ кылып, эмне продукцияны биз эксек, ошол продукцияны жакшыраак баага сата алабыз. Биз дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Дыйкандар менен чогуу жерлерди, полелерди иштешебиз. Андан сырткары аларга менен окууларды үйрөтөбүз. Аларга жаңы технологиялардын тааныштырабыз. Ошентип биз ошол экспорт потенциалды көтөргөнгө аракет кылып жатабыз. Мөмө жемиштердин бир учурда БШШ жана коңшу өлкөлөрдөн түшүмдүн кириши баанын түшүшүнө алып келет. Буга чейин дыйкандар түшүмүн сактай албай, арзан бага сатууга аргасыз болушса, эми болсо логистикалык борбордун жардамы менен мөмөлөрүн тоңдуруп, өз баасы көтөрүлгөндө сатууну жолго коюшууда. Биз дыйканбыз. Жыл сайын ушул клубникадан киреше таап иштейбиз. Негизи бизге ушундай логистикалык борборлор болгон ыңгайлуу болду. Биз кышындасы бул жака заморозить этип, кышында элдерге ыңгайлуу баада алып чыгып сатканга аракет кылабыз. Бир жолу өзүбүздүн да кирешебизди тапканга аракет кылабыз. Мындай долбоорлор өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдеп, фермердик чарбаларды өнүктүрүүгө, жогорку кошумча наркы бар продукцияны экспорттоого жана Ош облусунда туруктуу агроөнөр жай кластерин түзүүгө өбөлүк болууда. Асылбек Тагайбек уулу, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ош жаңылыктары. Сербиянын Нови Сад шаарында 20-27 октябрь күндөрү өткөн күрөш боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар 4 медаль алышты. Кыз келиндер күрөшүнөн 72 кг салмак ченинде Нурзат Нуртаева дүйнө чемпиону болсо, Гүлнура Таштанбекова 68 кг салмакта коло байгеге ээ болду. Эркин күрөштүн 61 кг салмакта кыргызстандык балбан Өмүрбек Асан уулу күмүш, 65 кг салмак ченинде Билол Шарип уулу коло медаль тагынды.
Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.